алейкум мекендештерим, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Мен кайрадан эле Чикаго шаарынан чыгып жатам. Бүгүн биз жолго чыгалы деп эртең менен жолго камына баштаганбыз. Анан бир жакшынакай кабар угуп, бүгүн дагы Чикаго шаарында калыш керек болуп калды. Менин кайнемдин туулган күнү экен. Ошо кайнемдин туулган күнүн бүгүн кечке жуук отметка кылып, анан эртеңден баштап Кудай буйруса Огайо штатына үйдү көздөй жөнөйбүз достор. Эмне деп айткым келет? Чикаго шаарына мурда эле көп жолу келип жүргөм, жумуш аркылуу келип жүргөм, өз алдынча келип жүргөм. Мунусунда бир 3-4 күн болдук. Абдан жакшы күндөр өттү. Чикагонун жакшы жерлерин кыдырдык. Даунтаун деп коет, ошол жерлерди кыдырдык. Бийик зданияларды араладык. Көчө күнү мекендешим менен Жибек жолу кафесине кезигип, сиздерге анча мынча болсо да интервью алып бергенге аракет кылдым. Нурдан мырза абдан сонун жигит экен. Мен абдан ыраазы болдум. Жубайы дагы мунара жаркылдаган жакшынакай карындашыбыз экен. Биз отуруп сүйлөшүп отурганда көптөгөн сүйлөшүүлөр кадрга кирбей калды. Ошон үчүн мен бүгүн видео тартып сиздерге көчөкү айтылбаган сөздөрдү жеткирип коеюн деген ойдо ушул видеону тартып жатам. Негизинен алганда Чикагода жумуштар абдан көп экен дейт. Нурдан мырза да айтат, менин кайнем да айтат, абдан көп экен дейт. Эң негизгиси тың болуш керек экен дейт, ар кандай сайттар бар экен дейт, телеграм каналдар бар экен дейт. Бул жакта орустардын, украинецтердин, поляктардын көптөгөн фирмалары бар экен дейт. Анан көптөгөн мекендештер сурай берет да, коркушат башында келгенде, Америкага келгенде алыс жер, англис тилин билбесек кыйналып калабыз го деп. Мына көп эле мекендештерибиз англис тил билбей эле келип атышат, акырын бул жактан үйрөнүп атат. Бирок негизинен англис тил билген абдан жакшы экен дейт. Бул куш да, куштун эки канаты болсо асманга учат, каалаган жерине учат деген сыяктуу. Бул англис тил куштун канаты сыяктуу экен да, достор. Англис тил билсеңиздер, кандайча орусча айтканда ограничение деген жок экен дейт акырчы. Американецтер дүйнөнүн кайсы өлкөсүнөн, кайсы мамлекетинен келген кишилерге окшоп эле каалаган жумуштарды иштейт экенсиздер дейт. Самый главный бул жакта деген документ туура болуш керек экен. Документ туура болуш керек экен. Кудай буйруса мекендештер келгенде ар дайым айтабыз да, social security картасы, анан green карта. Ошо эки документ болсо эле каалаган жумушуңарга кирсеңер болот экен, правага окусаңар болот экен. Праванын окуусун алгандан кийин права болсо көптөгөн жумуштар бар экен. Доставка еды деп коет, жанагы тамак аштарды ташып берген атайын ишканалар бар экен. Ошолор менен договор түзүп, ошолор менен сүйлөшүп иштеп калсаңыздар, алар сиздерге заказ берип турат экен дагы. Ошол түшкөн заказдардын бүт баарын эле үйлөрүнө өзүңөрдүн машинаңыз менен жеткизип акча тапсаңыздар болот экен. Дагы бир жумуш, кол билген киши эч качан жумушчу калбайт экен Америкада. Бул жакта интернетке көптөгөн баягы объявлениялар чыгып турат экен. Бул Америкада мындай да, бир эки бураманы бурап коюш үчүн эле атайын ошо кишилерди чакыра берет да. Кээ бирөө мебель алып келет үйүнө, мебелди чогулта албайт, анан ошо объявление менен эле чалып эле ошол балдарды чакырат экен. Ошо бул Чикаго шаарына келген мекендештер дагы бар экен. Ошо объявление боюнча эле үйлөрүнө барып, кылган заказдарын жасап коюп, кээ бирлер мебель, кээ бирлер диван, кээ бирлер кухонный гарнитур, ошондойлорду чогултуш үчүн саатына $50 чейин алган мекендештерибиз бар экен. Мен эми көптөн бери эле сиздерге маалымат берип жүрөм, мен эчтеке оюман чыгарбай элем. Бул жакта накта болуп жаткан иштерди гана айтып жатам да. $40, $50 өзлөрүнө баа коюп коет экен. Анан ошо объявленияга сиздер чалат экенсиздер, айтат экенсиздер, сүйлөшөт экенсиздер, көбүнчөсү орусча сүйлөшүшөт. Анан алар айтышат, мондай мебель алдык эле, чогулта албай атабыз, келип чогултуп бергиле деп. Анан бул кыргыз жигиттер баратканда эле айтып коет экен да, саатына мен $40 алам, $50 алам десе, тигилер макул дейт экен. Барганда анан ишке жараша батыраак бүтүргөнгө аракет кыласыздар. Бир 3 саат иштеп койсоңуздар, $150 алып 3 сааттын ичинде алып кетип калат экенсиздер.
анан башка заказга кетип калсаңыздар болот экен. Ошо сыяктуу жумуштар бар экен. Анан бул жакта баягы Кыргызстандын правасы менен келип, башында арзаныраак машина сатып алып, $2000, $1000, $3000, анан Кыргызстандын правасы менен эле айдап жүрө берсе болот экен. Мына жакында келген мекендештердин бүт баары менен сүйлөшсөм, баардыгы правага тапшырып койдук, абдан жеңил экен, даже Кыргызстанга караганда жеңил экен дейт. Бул жактан билсең, бүт баарын жооп берсең, берет экен дейт. Билбесең, даярданып келиңиз деп айтып коет экен дейт. Кайра даярданып, кайра тапшырат экенсиз. Ошентип права алышат экен, машина айдашат экен, жумуштарга барып келишет экен. Көчөдө уктуңуздар, балдарды садикке бериш, мектепке бериш абдан жеңил экен. Даже ошо садикке да барыштын кереги жок экен, мектепке барыштын кереги жок экен. Жалаң бүт баары онлайн бүтөт экен. Онлайн өзүңүздүн документтериңиздерди киргизип, данныйлардын баарын киргизип койсоңуздар, 1-2 күндөн кийин сиздер менен калтырган телефонуңуздарга байланышып, сиздерди чакырып, сиздер менен таанышып, балдарыңыздарды кабыл алып, абдан жакшынакай отношение жасап, өзгөчө мамиле жасайт экен. Анан айтып кете турган нерсе, мен 3-4 күндөн бери ошо кайнымдикинде болуп атабыз. Кайным дагы жакшынакай бир райондон двухбедрум деп коет. Бул трехкомнатный квартира, кыргызча санаганда ошону снимать этиптир. Азыр айына где-то бир 750-нин тегерегинде акча төлөйт экен. Эмнеге мындай арзан болуп калды? Ал үйдүн ээси биздин мекендеш экен. Мекендеш өзү тракта иштейт экен. Мен өткөндө бир сөз кылып айткам. Өзүнө трак алыптыр. 2018-жылкы джип машинасын алыптыр. Могу квартираны алыптыр. Бул трехкомнатный квартира, двухбедрумный квартираны $180,000 алыптыр. Анан өзү тракта иштеген үчүн бир 2 жумада, 3 жумада ар кайсы учурда келип, 1-2 күнгө чогуу жашап кетип турат экен. Зато мекендештерге берип койду, өзүнүн санасы дагы тынч, кичине арзаныраак берди. Эми бири-бирибизге жардам берели деген ой менен. Нурдан мырза да айтпадыбы, Америкада, негизинен алганда Чикагода абдан көп мекендештер бар, абдан ынтымактуу экен дейт. Бул жака келип калганыңыздарды билсе эле, бири-биринен угушуп, телефон алышып, жардамдарын бүт баарын берет экен дейт. Азыр мен ушул видеонун акырында ошол биз жашап аткан районду, Чикаго шаарында көрсөтүп коеюн, үстүнөн тартып. Абдан таза экен, чөптөрдүн баары кырылган, эчтеке ызы чуу жок. Эшикке чыксаң бүт баары ойдогудай. Детский площадкалар да бар экен, 2-3 жерде. Азыр мына Walmart деген супермаркетке кирдик, ашып кетсе эки эле көчө экен. Жөө деле басып кетсек болмокпу, бирок биз машина менен келдик. Анын ар жагында Target деген супермаркет бар экен. Бул жагында орустардын магазини, поляктардын магазини, ушул каалаган нерселер бар экен. Ошон үчүн мекендештерге дагы бир жолу айтып кетем. Баягы арсар болгон мекендештер бар да, биз барып калсак кандай болот экен деп. Чикаго мага аябай жакты. Чикаго мага аябай жакты. Бул жактан көптөгөн мекендештер жакшынакай жумуштарда иштешет экен, көбүнчөсү тракта иштешет экен, жолдоштору. Жубайлары бул жакта болсо IT'де иштешет экен. Траковый компанияларда жана Safety деген жерде иштешет экен. Магазиндерде жана сатуучу болуп иштешет экен. Бала бакчаларда иштешет экен. Менин азыр кайнымдын жубайы азыр кыргыздардын комьюнитисинде кыргыз тилинен сабак берип атыптыр убактылуу. Ошо сыяктуу Америкага келгенден коркпоңуздар, баары жакшы болот. Дагы маалыматтарды берип турабыз. Кудай буйрса жакшы күндөр өттү. Баарыңыздарга аманчылык, ден соолук. Агаяга барабыз. Эми жаңы жылга аз калды. Жаңы жылдын астында бир 4-5 күн иштегенге аракет кылам. Же болбосо жаңы жылга чейин эс алып туруп, жаңы жылдан кийин жумушка чыгабыз. Анткени биздики мындайда, траковый жумушта иштегенде, менин трагым дагы, трейлерим дагы өзүмдүкү. Бирок мен бир жума иштебей койсом, эчтеке төлөбөйм, тракка да төлөбөйм, аренда төлөбөйм, трейлерге да төлөбөйм. Мен болгону $370 менин компаниям кармалып калат. $370 ичинен $350 бул иншуренс, а $20 болсо сейфти деп коет да. Ошон үчүн мен бир жума иштебей койсом $370 төлөбөйм. Экинчи жума иштебей койсом $370 төлөбөйм. Ошо 2 жумага мен компанияга $720, $740
карыз болуп калам да. Ошон үчүн мен деген үйгө баргандан кийин хотя бы бир 2 трип алып бир жака барып кайра келип койсом ошол $740 төлөбөй калам дагы анча мынча прибыль менен чыгып кетем. Жашоо жакшы, баары жакшы. Көчөгүн дагы мурда күнү дагы Жибек жолуна бардык. Кыргыз мекендештер ачкан жакшы кафе экен. Ичи абдан жасалгасы сонун экен. Кыргызстандан келген нерселер менен бүт баарын оформление жасашыптыр. Болгону кичине кымбатыраак экен. Баягы Бруклинге салыштырмалуу. Анан мен анча мынча Бруклин жөнүндө айтып кетейин. Мен эгерде Америкага азыр келсем, мен Бруклин шаарына келмекмин. Даже Чикагого келмек эмесмин. Анткени Чикагого караганда жаңы келген адамдарга Бруклин шаары кичине оңоюраак да. Анткени аяктан деген транспорттор абдан көп жүрөт. Кыргыз мекендештер бар, квартира табылат, жумуш табылат. Машина сатып алайын дегенде эле ой болбойт. Анткени транспорт, автобус да жакшы жүрөт, трейн дагы жакшы жүрөт. Орустардын, өзбектердин кафелери бар, туугандардын, өзбек туугандардын, супермаркеттери бар, тамак аштар бар, халал тамактар бар. Анан ошол жакта туруп, кичине тил үйрөнүп, адаптация болуп, кичине иштеп туруп, андан кийин анан бир жарым жылдан кийин же 1 жылдан кийин Чикагого кетип калсаңыздар болот. Же болбосо Агаянын Синсиннатисине кетип калсаңыздар болот, же Филадельфияга кетип калсаңыздар болот. Азыр кыргыз мекендештер абдан көбөйүп атат ар кайсы штаттарда. Мен жакында эле Портланд деген шаардан мекендеш менен сүйлөштүм. Портланд деген шаардын четинде деген бир орустар көп жашаган бир район бар экен. Ошол жакта бир 5-6 үй бүлө болуп, бир жакыныраак турабыз, бири-бирибиз менен катташып турабыз. Баары жакшы. Кыргызстандын абасына окшош, природасы окшош. Жумуштар болуп атат, тракта иштеп атабыз, кооз жерлерди көрүп атабыз деп атат. Ошон үчүн бул мындай да. Биз айта беребиз, биз маалымат беребиз. Бирок биз деген кыжаалат кылып баарыңарды жүрүңүздөр деп кол менен тартпай элебиз да. Бул адам өзү билет да адам. Келгиси келсе келет, келбейм десе тиякта жашай берет. Биз сиздер келип калсаңыздар анча мынча маалымат болсун деп билгенибизди, көргөнүбүздү көрсөтүп атабыз. Өзүңүздөр билгендей, дүйнө боюнча Америкага келиш абдан оор. Эмне деген миллиондогон, миллиарддаган элдер келе албай жүрөт, Америкадан кетип калыш бат эле. Силерди эч ким кармабайт. Эгер Америкада жашап туруп Кыргызстанга кетем десеңер, кете бересиздер. Грин карта өтүп келгенден кийин 10 жылга берилет. 10 жылга берилет, 5 жылдын ичинде гражданство алса болот. Анан көп мекендештер сурай берет, биз Кыргызстанга кетсек болобу, грин карта өтүп келсек. Грин карта өтүп келгенден кийин документтерди алгандан кийин 1-2 айдан кийин Кыргызстанга кетип калсаңыздар болот. Бирок мындай условия бар да. Сиздер пока гражданство алганга чейин 1 жыл болот, 1 жылдын 6 айын Америкада, 6 айын Кыргызстанда жүрсөңүздөр болот. Ошон үчүн Америкада жашап атканда Кыргызстанга кетем десеңиздер эч ким кармабайт. Америкада закон иштейт. Ким законду бузса, өзүлөрү депортация жасап салат. Америка каалайт бул жака келген адамдардын бүт баары законду сактап, оокат кылып, жакшы турмушту уласын деген ой менен чакырышат. Анан кээ бир мекендештер туура көрбөсүн, булар эмне эле утур Америкага чакырып атат деп, ансыз деле келип атат. Ансыз деле биз айтпасак деле дүйнө боюнча эмне деген миллиондогон элдер келип атат. Жакшы жашап атышат, буттарына туруп атышат. Эмнеге биз мекендештерибизге айтпашыбыз керек? Мекендештер да билиш керек. Көптөгөн мекендештер билчү эмес экен. Грин карта деген эмне деген билчү эмес экен. Жакында туристический визалар ойнотула баштады. Виза алып атат мекендештер. Акырындан туристический виза менен келип атат. Бишкекте да көптөгөн фирмалар бар экен, жардам берет экен. Аракет кылыңыздар. Аракет кылыңыздар. Маңдайга жазса келесиздер. Маңдайга жазбаса биз өзүбүздүн мекенибиз Кыргызстанда деле жүрө бересиздер. Анан ошо эң негизгиси айтып коючу нерсе, бул жака келгенден кийин эч ким кармабайт. Каалаган учурда 1 жыл жашайсыңарбы, 5 жыл жашайсыңарбы, 10 жыл жашайсыңарбы, Кыргызстанга кетем десеңиздер, любой момент кетип калса болот. Ошон үчүн дагы маалыматтарды берип турабыз. Азыр ошол биз жашап аткан, кайнем жашап аткан районду көрүңүздөр. Музыка менен сиздерге районду бир сыйра көрсөтөйүн. Андан кийин мен өткөндө оюн уюштургам. Ошондо мекендештерге айткам, 6 мекендешме.
ошол видеонун астына өзүңүздөрдүн данныйыңыздарды калтырып, WhatsApp номериңиздерди калтырып коюңуздар деп сурансам, көп мекендештер жазбай атат. Мен каалап атам, сиздер WhatsApp номериңиздерди калтырсаңыздар, мен сиздер менен байланышып, анан жаңы жылга чейин байгеңиздерди берсем жакшы болмок. Анда биз бүгүн эс алып туруп эртең жолго чыгалы. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар мекендештер. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөөлөт консун деши, бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсок кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Жаркырап күлүп турган жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы.
Дагы бир айтып кетчү нерсе достор, Нарын обласына кайрымдуулук кетти. Бир 10 000 сомдой эртең менен салып идим. Бир мекендешим чыгып, мен таратып берем, жардам берейин деди. Кабарлашып салып идим. Кудай буйруса жаңы жылга чейин таралып калат болуш керек. Нарында жашаган биздин туугандарга чоң салам. Кудай буйруса мекендешим анча мынча видео салып ийсе, видео отчет кылып сиздерге кийинки видеолор коем. Анткени коюп аткан себебим бул YouTube'дан түшүп аткан акча сиздер каналга катталып, лайктарды басып, коммент жазсаңар бизге акча түшүп турат. Ошол акчанын бүт баары Кыргызстанга кайрымдуулукка кетип турат достор.